Çok sыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин райымдуу асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан, адашкан адамдардын баардыгын издеп таап, биздин жаман иштерибиздин негизинде душман болгон бизди Ыйса Машаяк айкаш чыгачка кадалуу менен бизди элдештирип, биздин эмгегибиз эмес, Кудайдын ырайым менен куткарылууга ээ кылып, асман падышачылыгына бара турган өз балдарыңыз кылып алып, даңктуу үмүт бергениңиз үчүн баардыгына чын дилибизден ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы бул жерде чогулуп, сөз үйрөнүп, баарлашуу үчүн чогулдук. Бул саатта дагы биз менен экениңизге ишенебиз. Ар бир адамга керектелүүчү сөзүңүздү берип, ар бир адамды өзүңүз жетектеп, өз колуңуз менен аларды бекемдеп чогуу болушуңузду суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчундагы жайгашкан биздин жыйындарды өзүңүз бекемдеп, кыйынчылыктарга карабастан руханий жашоодо жашап жаткан баардык биздин бир туугандарга өзүңүз жардам бериңиз. Сизге болгон ишеними мындан дагы бекемдеп, жакшы кабарды көптөгөн адамдарга таркатып, сиздин кереметтүү иштериңиз аткарылышы үчүн чогуу болуп, биримдикте болуңуз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, алсыз болгон адамдар, ар бир адамга керектелүүчү өз ырайыңызды уруксаат берип, бир дагы адам сизден алыстабай тургандай кылып жардам бериңиз. Ооруп жаткан адамдарга батырактан ден соолук берип, өмүрүнүн аягына чейин сизге кызмат кылып, жакшы кабар үчүн жашай тургандай кылып, баардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү уруксаат бергениңиз үчүн, бизге туура жолду ачып бергениңиз үчүн, бул саатта дагы бизге өз эркиңизди ачып берериңизге ишенип, сиздин ыйык эркиңизди кабыл алып, биздин бүт жашообуз сиздин алдыңызда сөзүңүзгө дал келип, татыктуу жашоо менен жашаганга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын аты менен сыйындык. Аминь. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогуу угалы.
Рахмат. Рухтун жемиши жөнүндө ырырдап бергениңиз үчүн рахмат айткым келет. Ыйык жазууну чогуу ачалы. Галатиялыктарга 5-бөлүм. Галатиялыктарга 5-бөлүм 22-аяттан баштап 26-аятка чейин мен окуп берейин. Галатиялыктар 5:22-ден 26-га чейин. Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок. Машаяк Ыйсага тиешелүү болгондор өздөрүнүн күнөөкөр табиятын, кумардануулары жана күнөөлүк каалоолор менен бирге айкаш-чыгачка кадашкан. Эгерде биз рух аркылуу өмүргө ээ болсок, анда рухтун жетеги менен жашайлы, менменсибейли, бири-бирибизди кыжыртантпайлы, көрө албастык кылбайлы. Ушуга чейин окуйбуз. Жекшемби күнү эртең мененки сааттарда рухтун жемиши жөнүндө мен сиздерге айтып келе жатам. Эң башында биз ыйык жазууну эмне үчүн үйрөнөбүз? Анын негизги максаты эмне? Кудайды таанып билиш үчүн. Жакан 1-бөлүм 1-аятта эң башында сөз бар болгон деп жазылат. Кудай бар болгон деген жок, сөз бар болгон деп жазылат. Эмне үчүн? Анткени Кудай көзгө көрүнбөйт. Көрүнбөгөн Кудайды биз кандайча таанып биле алабыз? Кудай жараткан жаратылыш аркылуу, Кудайдын иштери аркылуу, кереметтери аркылуу Кудайды таанып биле алабыз. Бирок эң негизги күбөлөндүрүү анын жолу бул Кудайдын сөзү болуп саналат. Ошондуктан эң башында сөз бар болгон деп жазылат. Бар болгон деген сөз ошол Кудайдын бар экендигин далилдейт. Сөз Кудайда болгон, жана сөз Кудай болгон. Кудайды таанып билишибиз үчүн сөз болбой турган болсо, ошол жазылган сөз бул ыйык жазуу болуп саналат. Ыйык жазуу аркылуу биз Кудайдын ким экендигин, кандай Кудай экендигин таанып биле алабыз. Билбестен ишенген ал ишенгич адам же болбосо бутка табынуучулук болуп саналат. Ар кандай нерселерге ишенүү. Бирок Кудайга ишене тургандай кылып, Кудай ар тараптуу далилдерди бизге даярдап берген. Жакан 5-бөлүм 39-аятты карап көрө турган болсок, ыйык жазууну изилдеп окуйсуңар, анткени ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. Ыйык жазуу болсо мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Ыйык жазуу аркылуу Кудайды таанып билип, Кудайды таанып билгенден кийин адамдын чыныгы жашоосу эмне экендиги, адамдын баалуулугу кандай экендигин биз таанып биле алабыз. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам экендигин билебиз, бирок ошол адам Кудайдан алыстап күнөөгө баткан, адашкан адам болуп саналат. Кудайдын каардуу сотуна келе турган адам экендигин биз изилдеп билдик.
Ошол күнөөкөр адам кандайча куткарылууга ээ боло алат? Ал жөнүндө дагы Кудайдын сөзү бизге далилдеп берет. Ыйык жазуунун изилдегенибиздин эң негизги максаты түбөлүк өмүргө ээ болуу, куткарылуу, жогорудан төрөлүү. Жогорудан төрөлгөнүбүз дагы сөз аркылуу аткарылат. Силердин жогорудан төрөлгөнүңөр чирибей турган Кудайдын түбөлүк жана тирүү болгон сөз аркылуу кайрадан төрөлдүңөр деп айтылат. Жакып китеби 1-бөлүм 18-аятта ал бизди өзүнүн каалоосу боюнча чындык сөзү аркылуу жаратты. Ыйык жазуу аркылуу Кудайдын ырайымын таанып билип, куткарылууга жете алдык. Албетте, Кудайдын ырайымын таанып билиш үчүн ал үчүн дагы сөз керектелет. Куткарылуудан кийинки жашообузда Кудайдын сөзү ыйык рухтун жетеги менен биздин жүрөктөрүбүздү күнөөдөн алыстай тургандай кылып бизге жардам берет. Эски күнөө табиятыбыздан арылыш үчүн акырындык менен өзгөрүлүүгө жете тургандай кылып. Ошондуктан ыйык рух Кудайдын жеткилең туура ыйык эрки эмне экендигин туура айырмалап билүү үчүн дагы жардам берет. 2 Тимотейге 3-бөлүм 16-17 карай турган болсок, ыйык жазуу Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган. Ал жазуу үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Кудайдын адамы жеткилең жана бардык жакшы ишке даяр болсун деп бизге берилген. Кудайдан кабыл алып, ошол жазылган сөз. Кээ бир адамдар айтат, ыйык жазуунун автору бул тигил депчи, бирок автору болсо бул Кудай өзү болуп саналат. Ыйык рухтун жетеги менен Кудайдын адамдары 40тан ашык адам Кудайдын сөзүн бардыгын кабыл алып, угуп, анан кийин китепке жазышкан. Кудайдын ыйык жазуусу бардыгы Кудайдын руху менен жазылган. Ошол сөзгө ишенип, кабыл алып, үйрөтүү үчүн, Кудайды таанып билүүбүз үчүн, биздин жүрөктөрүбүздү, жашообузду өзгөртүш үчүн бизди үйрөтөт. Андан сырткары ашкерелөө үчүн. Ашкерелөө деген эмнени билдирет? Ыйык жазууну изилдеп жатып, ошол сөз аркылуу биздин жашообузда күнөө барбы же жокпу? Күнөө боло турган болсо андан кандайча арыла алабыз? Бизди ашкерелеп эле тим болбостон, туура жашоого умтула тургандай кылып. Ашкерелеп эле тим кое турган болсо анда эмне болот? Ашкерелеп, андан кийин туура жолго оңдоо үчүн жазуу берилген. Андан сырткары адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн. Кудайдын сөзүн кабыл алып, адилеттүү болууга тарбиялайт, бизди оңдойт, бизди ашкерелейт. Бул жашоодогу билимдин максаты дагы адамды адам катары, инсан катары өзгөртүү. Мисалы үчүн, билимге көп ээ болуп туруп, бирок адамдык сапаттары ага дал келбесе, канчалык профессор болбосун, канчалык көптөгөн билимге ээ болбосун, бирок анын адамдык сапаттары жок боло турган болсо, анда ал билимсиз, акылсыз адам болуп калат. Тескерисинче кандай адамдар болот? Билимге ээ болгон, мектепти аягына чейин бүтүрбөсө дагы, бирок адамдык сапаттары өтө жакшы, өтө үлгүлүү. Ошондуктан көптөгөн убакыттар бою өз жашоосун жашап, тажрыйбага үйрөнгөн аксакалдардан карап көрө турган болсок, алар өздөрүнүн жашоосунда кандайча ката кетиришти, кандайча жашоо менен жашай алышты, өзүнүн тажрыйбасы аркылуу бизге айтып бере алат. Ошондой эле биз дагы ыйык жазуунун негизинде
жазылган тарихи ар кандай тажрыйбалар аркылуу биз көп нерсеге үйрөнө алабыз. Ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн берилген. Куткарылууга гана ээ болуп, тим болбостон адил адам катары кандайча сапаттарга ээ болуш керек. Кудайдын сапаттарына кандайча биз ээ боло алабыз. Ошол жолго бизди үйрөтөт. Галатиялыктар 4-бөлүм 19-аятта силерде Машаяк көрүнгөнгө чейин мен силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын. Ата энеси баласын төрөйт. Баланы төрөш үчүн кандай деген толгоо азабын тартат. Андан кийин ал баланы чоңойтуш үчүн, ага билим бериш үчүн балдары ата энесинин жемиши деп айтылат. Мисалы үчүн жер иштеткен адам бир нерсени сээп койгондон кийин ал жерден болсо ошол көп жемишти же болбосо дан чогултуп алганды каалайт. Ошондой сыяктуу эле ата энесинин жемиши бул алардын балдары болуп саналат. Ал балдары дагы жакшы чоңоюп, билимге ээ болуп, адамдардык сапатка ээ болуп, андан кийин үлгүлүү жашоо менен жашап, көптөгөн адамдардан мактоолорго ээ болуусун каалайт. Таанымал, атактуу балдар болуп өсүшүн каалашат. Чоңоюшун каалашат. Кандай болбосун, Кудай бизди күнөөкөрлөрдү куткарып алды. Ошого эле Кудай ыраазы болбостон, эми куткарылган адамдар руханий жашоодо акырындык менен Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашаганды каалайт. Ыйса Машаяк эмне деп айтат? Жакан 8-бөлүмдө жүйүттөр айтат, Кудай биздин атабыз деп. Силердин атаңар шайтан деп айтат. Эмне үчүн? Анткени силердин иштериңерди карап көрсөм, Жакан 8-бөлүм 44-аятта шайтан эмнени аткарса, силер да ошону аткарып жатасыңар. Анткени анда чындык жок. Ал жалганчы жана жалгандын атасы деп айтылат. Жалган айтуу анын табияты болуп саналат. Ошол себептер менен жогорудан төрөлбөгөн адам шайтандын кол алдында жашагандыгы үчүн акырындык менен шайтанга окшош жашоо менен жашайт. Анан жыйынтыгында шайтан бара жаткан түбөлүк өлүмгө, түбөлүк кыйроого, тозокко барат. Куткарылган адам жогорудан төрөлүү менен өлүмдөн өмүргө, шайтандын баласынан Кудайдын баласына өтөт дагы өзгөрүлөт. Кудайдын баласы катары жаңы үйрөтүүгө ээ болот. Мисалы үчүн падышанын баласы падыша болуш үчүн керектелүүчү билимге, үйрөтүүгө ээ болот. Ыйык рух дагы бизди күн сайын жаңылап, үйрөтүүгө алып келе тургандыгын биз жакшы билишибиз керекпиз. Акырындык менен күн сайын Кудайга окшошубузду каалайт. Биздин сүйлөгөн сөздөрүбүз, жүрөктөрүбүз, жашообуз, кыймыл аракетибиздин бардыгы. Андан сырткары бир аз убакыттан кийин Кудайдын асман падышачылыгына келгенде даңктуу түбөлүк даңкка ээ болушубуз үчүн бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жеткилең эрке эмне экендигин таанып билүү үчүн, жаңылантып туруу үчүн толугу менен өзгөрүлгүлө. Чынында ошол жашоого умтулушубуз керекпиз. Кудайдын сөзү аркылуу, Кудайды таанып билип, сөзү аркылуу
бизди үйрөтөт, бизди ашкерелейт, бизди Кудайдын адамы катары жеткилең кылыш үчүн, өзгөртүш үчүн. Элчи Павыл Тимотейге кайрылып айтат, Кудайдын адамы деп. Кудайдын адамы, бейиштин адамы деп. Ушунчалык даңктуу ысым экен билесиздерби? Кудайдын адамы деп кайрылат. Кудайдын адамы болбосо анда шайтандын баласы болуп калат. Кудайдын каардуу сотуна кала турган шайтандын баласы. Эфестиктерге 2-бөлүмдө дагы жазылат. Эми шайтандын баласы эмес, Кудайдын адамы деп кайрылат. Тимотей Элчи Павыл ал үйлөнгөн эмес, ошондуктан баласы жок болгон. Тимотейге өзүнүн баласы катары ага кайрылып мындайча сөздөрдү айтат. Кудайдын адамы деп. Ушунун бардыгынан кач. Бардык нерседе чыдамкай жана момун болууга умтул деп аны үйрөткөн. Кудайдын адамы катары акырындык менен жеткилең болууга умтул. Кудайдын баласы болууга, Кудайды өз атабызга окшошо тургандай кылып. Ыйса Машаяк айтат, мени көргөн адам атамды да көрдү деп. Ыйсанын аткарган иши, Ыйсанын айткан сөздөрү, Ыйсанын сүйүүсү, анын бардыгы ата, Кудай ата кандай экендигин бизге далилдейт. Өз шакирттерине кайрылып айтат, ушунча убакыттан бери мени менен чогуу жүрүп, анан кантип атаңды көрсөт деп айтасыңар деп. Биздин ичибизде жашаган Ыйса кандай экендигин кыймыл аракетибиз аркылуу, жашообуз аркылуу биз эми ошол жөнүндө күбөлөндүрүшүбүз керекпиз. Албетте биз Ыйсадай боло албайбыз. Элчи Павыл кайрылып эмне деп айтат? Мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. Үлгү алуу бул ошого окшошуу. Элчи Павыл Ыйса Машаяктан үлгү алган, Ыйса Машаякка окшош болгон. Өлүп кайрадан тирилген Ыйса Машаяк ыйык рух менен Элчи Павылдын ичинде болгон. Элчи Павылдын жашоосунда чыныгы Ыйсанын жашоосу чагылдырылган. Элчи Павыл куткарылууга ээ болгон күндөн тарта акыркы күнү Римге барып ашы алынып өлтүрүлгөнгө чейин ал дайыма Кудайдын адамы катары умтулуп, жеткилең болууга аракеттенген. Мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла деп кайрылат. Кайраттуулук менен бул сөздөрдү айтат. Адам кандайча Машаяктан үлгү алып, ага окшоп жашай алат. Матай 5-бөлүм 48-аятта асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Кудайга окшоп жеткилең бол, Кудайга окшоп ыйык болгула. Өзгөрүлүшүбүз зарыл. Кудай болбой турган нерсени аткаргыла деп бизге буйрук берген эмес. Биз Элчи Павылга окшоп, Петрге окшоп, Ыйсага окшоп толугу менен өзгөрүлө албасак дагы, акырындык менен ошол нерсеге умтулуп, куткарылган адам катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Туура эмес жашай турган болсок, шайтанга окшоп жашап калабыз. Куткарылган адамдар, куткарылбаган адамдардын жанына бара турган болсо, Машаяктын жыттана тургандай болушу керек. Акырындык менен Ыйсага окшош боло турган болсок, сөзсүз түрдө рухтун жемишин алып келе алабыз. Римдиктерге 8-бөлүмдө Кудайдын руху, Машаяктын руху, ыйык рух деп айтылат. Бунун бардыгы бир маанидеги сөздү билдирет. Ошол Кудай өзү биздин ичибизде жашайт дагы, акырындык менен Кудайга окшошо тургандай кылып бизге жардам берет, рухтун жемишин алып келиш үчүн. Адамдар ойлойт,
Бул рухтун жемишин кандайча алып келе алсын деп. Тозокко бара жаткан адам Кудайдын баласы, Кудайдын адамы болду. Тозоктун түпкүрүнө бара жаткан адам Кудайдын даңктуу ырайымына ээ болгон адам болуп өзгөрүлдү. Албетте менин өзүмдүн күчүмө таяна турган болсом, бул рухтун жемишин алып келе албайм. Урук себиле турган болсо, бир нече күн өткөндөн кийин ал жерге кабыл алынат дагы, андан кийин гүл өсүп чыгабы, же болбосо башка өсүмдүк чыгабы, ал дагы Кудайдын күчү аркылуу аткарылат. Ошол сыяктуу эле Кудайдын руху биздин ичибизде жашагандыктан күн сайын бизди жаңылантат, өзгөртөт. Мен өзүм жалгыз үйрөнбөстөн куткарылган адамдардын ичинде бир жамаатта чогуу боло турган болсом, Кудай ошол аркылуу жетектейт. Жаңы төрөлгөн бала энесинин кучагында болот. Акырындык менен ал чоңойот. Билимге ээ боло турган болсо, анын адамдык сапаттары дагы өзгөрүлөт. Биз жыйындын ичинде болуп, жыйын деген эмнени билдирет? Грек тилинен алынганда экклесия, тандалып алынгандар. Бул дүйнөдөн бөлүнүп чыккандар. Бул дүйнөдө дагы адамдар бөлүнүшөт го. Саясатчылар менен, бай адамдар менен, бийчилер менен, спортко машыккан адамдар, спорт машыктыруучулары менен, машыккандар менен, бири-бири менен. Биз дагы ошол жашоодо жашаганбыз, бирок ошол жашоодон бөлүнүп чыгарылган адамдарбыз. Жакан 15-бөлүмдө эмне деп айтылат? Силер бул дүйнөнүкү эмессиңер, анткени мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым. Ошол экклесия деген сөздүн мааниси бөлүнүп алынган, тандалып алынган адамдардын жамаатын билдирет. Алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө, арам нерселерге жолобогула деп 2-Корунтуктар 6-бөлүмдө жазылат. Биз бөлүнүп алынган, тандалып алынган эл болгондуктан өз алдынча биз алсызбыз. Ошондуктан дайыма биримдикте Кудай менен чогуу баарлашууда болгондо Кудай өзү иштейт. Акыркы күндөрү мен эмне үчүн кабатыр болом? Коронавирус бул илдеттин азабынан бири-бирине жугуп калбасын деп социалдык аралыкты сактап, бет каптарды кийип, ар кандай чектөөлөргө ээ болуп, жыйындын ичинде биз чогуу боло алган жокпуз. 10%, 20% уруксат берип, чогулуп тамактанууга уруксат берилген эмес. Бирок куткарылган адамдарга мындай жашоо жашай алышпайт, мындай жашоо менен. Анткени биз баарлашууда болушубуз керекпиз, бири-бирибиз менен көп сүйлөшүшүбүз керекпиз, бири-бирибизге жакындаганга аракет кылышыбыз керек. Бирок социалдык аралык боло турган болсо, акырындык менен жүрөктөрүбүз менен дагы бири-бирибизден алыстап кетишибиз мүмкүн. Мисалы үчүн ата-энесинин баласы алыс жакта жашай турган болсо, же болбосо окууга кетип кала турган болсо, бир нече жылдан кийин алар жүрөктөрү менен дагы бири-биринен алыстап кетет. Ошондой сыяктуу эле аялы менен күйөөсү бири-биринен алыс убакытта боло турган болсо, алардын жүрөктөрү дагы бири-биринен алыс болот. Анан жыйынтыгында ажырашууга чейин барган адамдар. Колдон келишинче бат-баттан жолугушубуз керекпиз, баарлашууда дагы. Күн сайын ибадатканада чогуу болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Чогулуштарыбызды калтырбай тургандай кылып, күн сайын чогулуп, баарлашууда болуп, бири-бирибизге жакындап, бири-бирибизди сергек болууга чакырышыбыз керекпиз. Жыйын деген нерсе жок боло турган болсо, мен дагы куткарылууга ээ болгондон кийин 4 жыл бою өз алдымча үйрөнгөм, анткени туура мени окуткан жыйын жок болгондугу үчүн. Эгерде ошол менен улантылып кете турган болсо, анда
чоң коркунучтар жаратылмак. Азыркы учурда бири-бирибизге жакындай албай, бири-бирибиздин кебетебизди көрүп, онлайн аркылуу баарлашууда болдук. Кудайдын сөзү таркатылып жатты онлайн аркылуу, Zoom аркылуу. Бири-бирибиз менен чогуу сүйлөшө алабыз. Мүмкүнчүлүктөр ошол болду, ага да ыраазыбыз. Бирок кыйын нерсеси эмне? Эгерде ошол Zoom'га, онлайнга көнүп ала турган болсок, бири-бирибизден алыстап кетишибиз мүмкүн. Кудайга окшошуп жашаш үчүн сөзсүз түрдө аракет, күч керектелет. Онлайн аркылуу күн сайын эле чогула берсек, залда чогулганыбыз менен онлайн аркылуу чогулганыбыздын айырмасы асман менен жердей. Мисалы үчүн, телевизордон биз дүйнөгө саякат деген программаларды көрөбүз го. Өтө көп программалар бар азыр. Дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан сонун жерлерди көрсөтөт. Чоң телевизорду үйгө коюп алсаң, кинотеатрда отургандай эле отуруп көрөсүң. Анан кээде мындайча ой келет, көп каражаттарды жумшап, дүйнө кыдырбай эле үйдөн эле отуруп телевизордон көрүп алсаң болот экен деп. Бирок чынында көзүң менен көргөнүң менен телевизордон көргөнүң айырмасы болобу? Албетте болот. Мен Африкага барган учурда Серенгети жерине баргам. Телевизордон гана көргөн жерге өзүм барып көрдүм. Ал жерде жолборстор дагы, арстандар, жирафтар дагы, жаныбарлардын түрү жүрүшөт. Өзгөчө ал жакта автоунаалар колдонулат. Анткени жөө чыга турган болсоң, алардын жаныбарлардын жеми болуп калышың мүмкүн. Ошондой сыяктуу эле. Онлайн аркылуу бири-бирибизди көргөнүбүз менен чынында бетме-бет отуруп алып сүйлөшкөнүбүз, баарлашканыбыз бул өтө жакшы нерсе, айырмасы бар. Азыр мен сүйлөп жаткан бул сөз ушул эле заматта дүйнөнүн ар бир бурчуна, биздин мамлекеттеги бардык жыйындарга жетет. Биздин ушул сөздөр, Кудайдын сөзү мамлекетте 220 жыйынга, чет мамлекетте 780ден ашык биздин жыйындарга жеткирилип жетет. Бардыгы котормо аркылуу угуп жатышат. Бул өтө жакшы нерсе. Мурунку жашоодо бул нерсени элестетүүгө да мүмкүн эмес элек. Бирок колдон келе турган болсо, бардыгыбыз бир чогулуп, Кудайдын сөзүн угуп, баарлашууда боло турган болсок, бул өтө жакшы нерсе болот. Бунун бардыгы убактылуу ыкмалар, колдонуучу жолдор. Бирок көптөгөн адамдар, куткарылган адамдар күн сайын эле онлайн боло бере турган болсо, анда алар дагы жүрөктөрү чыдабайт. Кээ бир адамдар конференция болгон зданияга, имаратка барышат дагы машина менен бир жолу ошол жерди айланып тегеренип чыгышат. Сагынгандыгы үчүн. Кээ бир адамдар жыйындын тегерегин мындай айланып чыгышат экен. Ошону көрүп ыраазы бололу деп. Кээ бир адамдар жыйынга да барбаганыбыз өтө жакшы экен, өтө ыңгайлуу экен, диванга жатып алып, уктап атып, ойгонуп атып Кудайдын сөзүн угат. Ыңгайлуу жашоо экен. Жыйынга барбай деле койсок жакшы болот турбайбы? Конференцияга деле барбасак болот, үйдөн уксак деле болот деп ошого көрүнүш адатка көнүп алат. Албетте ал адамдын руханий жашоосу мындан ары өспөйт. Бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибиз үчүн көмөктөшүп, биримдикте жакшы кабар таркатканыбыз, албетте бул нерсе сонун. Кудайга окшош болуп жашаш үчүн бул дагы керектелүүчү жолдор болуп саналат. Кээ бир адамдар
үйүнө чогулуп үйүндө уккандыгы үчүн өтө ыңгайлуу болгондуктан жыйынга келүүдөн жыйынга келиш үчүн жалкоолонушат. Кээ бир адамдар биз корона менен эми жашайбыз. Кээ бир адамдар коронавирусту жөн эле грипп катары кабыл алышат. Кээ бир адамдар ошого карата эмдөөнү алып жатышат. Эмдөөдөн өтүп кандай болбогон күндө биз мурункудай чогуу болушубузду каалайбыз. Конференцияларды дагы өткөрүп, биздин жашообуз, руханий жашообуз көп нерсеге жетишүүсүн каалайбыз. Эгерде андай болбой турган болсо, биз руханий жактан майып болуп калышыбыз мүмкүн. Кечирип коюңуздар, бирок мен мындай айтууга дагы аргасызмын. Үйрөтүү үчүн, ашкерлөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана бардык ишке даяр болушу үчүн. Адам акырындык менен жеткилең болуш үчүн, бардык жакшы ишке даяр болуш үчүн, бир нерсени аткарганга чейин биринчиден адамдык сапаттары өзгөрүлүшү керек. Азыркы учурда биз саясатка көп кийлигишпейбиз. Жаңы президентти шайлап алыш үчүн мамлекеттин башкаруучусу көп нерседен ал этияттык менен мамиле кылышы керек. Анткени бир адамдын таасири бүт мамлекетке тийиши мүмкүн. Кандай адам президент боло алат? Ошого дагы мен көп ойлоном, кабатыр болом. Президенттен кийинки анын жолун жолдоп кетчү адамдар дагы бар. Бирок ошол бир адамдын аткарган иши бүт мамлекетке таасирин түздөн түз тийгизиши мүмкүн. Президент болууга умтулган адамдарды карап көрө турган болсоң, бири-бирине атаандашып, урушуп, ошондуктан ар бир адамдын адамдык сапаттары кандайча экендигин, адамдык касиеттери кандай экендигин билишибиз керекпиз. Биздин эле мамлекетте эмес, башка чет мамлекеттерде дагы жакшы, башында жакшы башкарып келет дагы, анан аягында ар кандай проблемаларды жаратат. Мисалы үчүн, Америкадагы Линкольн президенти ал чыныгы машаякчы эле. Президент болгондо ал өтө атактуу, өтө даңкка ээ болгон эле. Андан сырткары биздин мамлекетте президент болгондон кийин туура эмес иш кыла турган болсо, андан ал урматтоого дагы татыктуу эмес болуп калат. Эмне үчүн буларды сиздерге айтып бере жатам? Куткарылган адамдар биз дагы. Бир нерсени кылганга чейин биздин адамдык сапаттарыбыз барбы? Ошол нерсени изилдеп көрүшүбүз керекпиз. Адамдык сапаттары жок боло турган болсо, ага бир маанилүү ишти тапшырып кое турган болсоң, эгерде падышанын жакшы сапаттары жок боло турган болсо, ага маанилүү ишти тапшырып кое турган болсоң, ал туура эмес иштерди аткарышы мүмкүн. Ошондуктан падышанын жанында ар дайым жардамчылары болот, акылман адамдар. Биздин мамлекетте дагы бирөө президент боло турган болсо, өзүнүн жардамчыларына бардыгын бийликти берип койбостон, ошол адамдардын ичинен чыныгы татыктуу адамдарга ошол өз кызматын тапшырып, эгерде ошол система боюнча кете турган болсо, сөзсүз түрдө ал мамлекет өнүгөт. Куткарылган биз дагы биринчиден бир нерсени баштаганга чейин машаяктын касиеттери биздин жашообузда аткарылышы керек. Жакшы кабарды таркатышы керек. Албетте адамдар
жеткилең болгондугу үчүн жакшы кабарды таркатпайт. Акырындык менен сөзсүз түрдө насаатчылардын дагы, пасторлордун да, сөз үйрөткөн адамдардын дагы ошол касиеттери, сапаттары сөзсүз түрдө болушу керек. Бул ар бир адамга тиешелүү. Бир чоң ишти аткарганга чейин мен чынында машаякчы катары ошол касиеттерим барбы же жокпу? Үйрөтүү үчүн, ашкерлөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Анткени Кудайдын адамы жеткилең бардык ишке даяр болушу үчүн. Биринчиден, машаяктын ошол касиеттерине ээ болгондон кийин гана жакшы иштерди аткара алат. Биринчиден, ишти аткарып, андан кийин өзүнүн сапаттарын көрсөтүп, мактана алганды билиши керек. Рухтун 9 жемиши. Буну барды мага тиешеси жок деп айта албайбыз. Ошондуктан мен силерге уламдан улам кайталап айтып келе жатам. Бүгүнкү биздин айта турган сөзүбүз, темабыз 8 момундук. Сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук 8 болгон рухтун жемиши. Мен ар бир күндө 2-ден 3 жемиштен айтып кетейин деп аракет кылам, бирок бир темага токтолгондо, бир жемишке токтолгондо айта турган сөз өтө көбөйүп кетет. Ошондуктан кененирээк силерге жеткирип берейин деп, ар бир жумада бирден жемиштин маанисин чечмелеп сиздерге айтып бере жатам. Момундук машаяктын касиети деп айтсак болот. Матай 11-бөлүм 29-аятта Ыйса Машаяк эмне деп айтат? Мен жоошмун жана момунмун. Менин моюнтуругумду алып менден үйрөнгүлө. Ыйса Машаяк жоош жана момун. Ошондуктан куткарылган адамдар Ыйса Машаяк биз үчүн өлгөндүгү үчүн, биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, өлүү беле тим болбостон биз үчүн тирилип, Машаяктын руху биздин ичибизге келди. Кудайдын рухуна ээ болдук. Кудайдын жашоосуна ээ болдук. Филиппиликтер 2-бөлүм 5-аятта силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болушу керек. Машаяктын жашоосуна ээ боло турган болсок, Машаяктын жүрөгүнө дагы ээ болушубуз керекпиз. Силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болушу керек. Ыйса Машаяктын жүрөгү кандай? Жоош жана момун. Менин моюнтуругумду алып менден үйрөнгүлө. Жоош жана момун Ыйсадан үйрөнүшүбүз керекпиз, үлгү алышыбыз керекпиз. Башыбызды байлап алып, ыйык жазууну изилдеп, үйрөнүп, улам окуй берсек, ошентип үйрөнөбүзбү? Жок. Ыйык жазууну мындайча үйрөнө албайбыз. Бул дүйнөнүн билимине биз мээбиз менен ээ болобуз. Ал эми Кудайдын сөзүн биз жүрөгүбүз менен, абийирибиз менен кабыл алабыз. Абийир деген эмне? Биздин тажрыйбалар аркылуу, жашообуз аркылуу аткарылышы керек. Жөндөн жөн гана үйрөнүүгө мүмкүн эмес. Бул дүйнөнүн иштерине дагы көптөгөн тажрыйбалар аркылуу көп нерсеге үйрөнө алабыз. Ошол тажрыйбалар аркылуу үйрөнгөн нерсе бул күч, чындык. Менин моюнтуругумду алып менден үйрөнгүлө. Моюнтурук эмнени билдирет? Азыркы учурда мындай нерсени көрүүгө мүмкүн эмес, бирок мурун бир нече жыл мурун Каңондо деген областка барып, ошол жерден
мындай ишти көрүнүштө көргөм. Уй, анын жанында торпогу бар дагы, анын мойнуна бир чоң нерсени асып коюшат дагы, андан кийин ал жер иштетет. Жерди мындай казай турганда кылып. Ошол жыгач оң жакты көздөй карай турган болсо, моюн тургу сол жакка кетет, оң жакка кетсе оң жакка кетет. Торпокту кичинекей кезинен баштап ошол нерсеге үйрөтөт. Кийин апасы уй жок болгон күндө дагы торпок өз алдынча ошону алып кете алат. Биз дагы жүрөгүбүз менен, кыймыл аракетибиз менен үйрөнүшүбүз керекпиз. Ошонун бардыгын аткарышыбыз үчүн албетте бир нерче ката кетирип алышыбыз мүмкүн, бирок ошол ката аркылуу дагы да болсо үйрөнө алабыз. Кээ бир адамдар жеке баарлашууга келишет, анан көп нерсеге үйрөнүп кетет. Мисалы үчүн доктурга деле оорулуу адам келет дагы, анан оорулуу адамга доктур туура эмес дары жазып берип кое турган болсо, андан пайда келип чыкпайт, тескери түрдө дарылап коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн башы ооруп жаткан болсо, ич оорунун дарысын жазып берип койсо, эмне болот? Туура эмес дарыны жазып берип койгон сыяктуудай эле. Бул Кудайдын сөзү дары болуп саналат. Байыркы келишим, жаңы келишим, түбөлүк өмүргө алып бара турган биздин дарыбыз болуп саналат. Ар бир адамга керектелүүчү туура сөздү жеткириш керек. Атактуу доктур дарылоону баштаганга чейин ал биринчиден диагноз коет. Ошол сыяктуу эле. Машаякчылар биздин чыныгы жашообузда көп нерсеге үйрөнө ала турганыбызды билишибиз керекпиз. Бир нерсени үйрөнүп, эки нерсеге тил алчак болуп, эки нерсеге үйрөнгөн болсок, үч нерсеге тил алчак болушубуз керекпиз. Жөн эле үйрөнүп эле отура бербестен тил алчак болууга умтулушубуз керекпиз. Кээ бир адамдар бир нече жыл мурун, бир нече жыл катары Кудайдын сөзүн угат, ооба үйрөнөм дейт, анан бардыгын унутуп коет. Эмне үчүн? Анткени анын жашоосу ага дал келбейт. Андан кийинки нерсени түшүнүүгө жардам берет. Мен жоошмун жана момунмун. Менин моюн тургумду алып менден үйрөнгүлө. Жоош жана момун ыйса. Анын моюн тургун алып, биз дагы үйрөнө турган болсок, көп нерсеге үйрөнө алабыз. Ага окшош болуп, алдан үлгү алып жашай алабыз. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Жүрөгүбүздө тынчтык боло турган болсо, анда ага окшош жашоо биз үчүн өтө деле татаал болбойт. Кудайдын жүрөгү кандай экендигин биз жакшы изилдеп түшүнүшүбүз керекпиз. Анын касиеттерине ээ болуп, жоош жана момун нерсе бири-бири менен байланыш. Жоош адам ал текебир боло албайт. Текебир адам момун боло албайт. Момун сөздү айта турган болсок, мүнөзү жумшак, үнсүз, жапакеч адамдын касиетин айтсак болот. Бирок Ыйса айткан жоош момун нерсе
кандайча аны биле алабыз? Кудай айткан бул жоош, момун касиет бардык нерседе Кудайдын сөзүнө тил алчак болуу касиетти айтат. Ышая китеби 53-бөлүм 7-аятта ал Ыйса Машаяк союлуш үчүн бара жаткан козу сыяктуудай үнсүз жаткан кой сыяктуу эч үн чыгарган жок. Козулар башка жаныбарлардан айырмаланышат. Койлор өтө үнсүз, өтө жоош. Эчкилер кандай болушат? Эчкини мен багып көргөм. Жада калса өзүнүн кожоюнун дагы сүзүп салат. Мүйүзү менен. Мүйүзүнөн кармап алып, бир жака алып барайын десең, ордунан жылып да койбойт. Өтө текебер. Койлор болсо андай эмес. Кайтаруучусу ага койчуман эмне деп айта турган болсо, козулардын бардыгы анын артынан ээрчип жөнөшөт. Өтө жоош, момун. Кытайга мен жакшы кабар таркатканда баргам. Анан түшкү тамакта койдун этинен жейбиз деп мага сунуш кылышты. Анан ошол койду союп, ошонун этинен беребиз деп, кой сойгон процессти мага көрсөтүштү. Буттарын байлап коюп, башынын астына бир идишти коюп, анан кийин бычак менен муздап салышты. Башка жаныбарларды карап көргөн болсоң, ошол жерде тыш турбай, тыпырчылап, үн чыгарат. Козулар болсо, койлор эч бир үн айтпай эле эки деп үн чыгарат экен дагы, анан кийин көзүнөн жаш агат, анан кыймылдап ошойдон өлүп калат экен. Ошол нерсени мен бир нече жолу көрдүм. Кой союлуп жаткан. Башка жаныбарларды ошол союлуш үчүн алып бара жаткан билгендиктен алар кыйкырып баш ийишпейт, анан балта менен аны башын чабышат. Бирок койлор андай эмес. Австралияда дагы ошол нерсени көргөм, койлордун жүнүн кырккан учурда. Ошол койлордун бардыгын алып келип, анан кийин аппарат менен атайын жүндөрүн кыркат экен. Илгерки убакта мындай электрический машинкалар менен кесчү эле. Туура эмес кесип ала турган болсо, ал жерде жара пайда болот дагы, анан кийин кан агат. Бирок койлор ошол жерде дагы тынч турат. Үнсүз. Бардыгын кыркып бүтмөйүнчө. Кыркып бүткөндөн кийин карасаң, жылаңач болуп калгандай. Кыркмачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу үн чыгарган жок деп айтылат. Кыркмачынын алдында үнсүз экендигин, Ыйса Машаяк кандай экендигин ошол аркылуу бизге түшүндүрмө берилет. Үн чыгарган эмес. Момун бул Кудайдын астында эч бир сөзү, үнү жок, тили алчаак болгон сөздү билдирет. Мен жоошмун жана момунмун. Кудайдын астында толугу менен өзүн басынтып, ошол Кудайдын сөзүнө тили алчаак болуу. Мисалы үчүн армияга барганда, жаңы барган аскерлер өзүнөн бийик турган адамдарга эч бир себеби жок эле бардыгына баш ийишет. Үнсүз. Ыйса Машаяк эмне деп айтат? Мен өз атымдан сүйлөгөн жокмун. Мени жиберген атамдын сөзү боюнча сүйлөп жатам. Ал эмнени айтса,
ошону аткарып жатам. Филиппиликтер 2-бөлүм 5-6 аятта силердин ичиңерде Кудайдын жүрөгү болушу керек. Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, ал Кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок. Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, бүт даңкын Кудай менен теңдигин олжо деп эсептебестен, адам болуп бул дүйнөгө келди. Ал ушунчалык өзүн басытты. Өзүн басынтып, өлгөнгө чейин тил алчак болдук. Айкаш-чыгашта өлгөнгө чейин тил алчак болуп, өзүн басынтты. Ыйса Машаяк бизди куткарыш үчүн куткарылуу ишин аткарганга чейин биринчиден Кудайдын астында тил алчак болдук. Матай 26-бөлүмдө Ыйса Машаяк айкаш-чыгачка кадалганга чейин түнү Ата, мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. 39-аятта. Мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Адам кетирген күнөөсү, ал үчүн ала турган соту, каардуу сот ошол айкаш-чыгач эле. Ыйса Машаяк биздин адамдык сапатыбызды кийип келгендиктен, адамдар ээ боло турган бүт жазага Ыйса Машаяк ээ болуш керек элек. Анын денеси аны каалаган жок. Мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсинчи. Эгерде Ыйсанын жанынан кыя өтүп кете турган болсо, анда ким барат эле? Анда биз бардыгыбыз тозокко бармакпыз. Бирок биз иче турган ошол чөйчөктү мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун деп Ыйса кайрылат. Ыйса Машаяк ошол чөйчөктөн ичип, ал өлүшү керек эле. Ыйса Машаяк айкаш-чыгачта Кудайым, Кудайым, мени эмнеге жалгыз калтырдың деп айтат. Бизди Кудай калтырып койбосун деп Ыйса биз үчүн ошол айкаш-чыгачка кадалды. Адамдар адан баш тартышты, аны караган жок. Асманда дагы караңгы болду, жер солкулдады. Жер титиреди. Мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Өзүнүн каалаган нерсесинен дагы баш тартып, ошол мына жоош момун. Филиппиликтер 2-бөлүм 3-аятта башкаларды өзүңөрдөн жогору койгула. Башкаларды жогору көтөрүш үчүн өзүбүздү басынтышыбыз керекпиз. Мен басынып, башкаларды жогорулап, ошол жоош болуу. Теке бир нерсе. Өзүнүн ордунан дагы башка адамдарга салыштырмалуу өзүн өзү көтөргүсү келет. Кудайдын алдында өзүн өзү басынтуу, тил алчак болуу. Ошондуктан Ыйса Машаяк айтат, мен жоошмун жана момунмун. Менин моюнтургумду алып, менден үйрөнгүлө. Филиппиликтер 2-бөлүм 3-аятта башка бир нерсени атаандаштык менен кылбагыла, тескерисинче момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. Мына машаякчылардын жашоосу ушундай болушу керек. Өзүбүздү басынтканды билишибиз керек. Анткени биздин мактана турган дагы акыбыбыз жок. Теке бир дене турган дагы
өзүбүздү жогорула тура тургандагы. Эмне үчүн анткени сүйүү менен болушу керек. Сүйүү чыдамдуу, боорукер, көрө албастык кылбайт, мактанбайт, текеберденбейт. 1-Корунтуктар 13-бөлүм 4-аяттан баштап сүйүү дагы момун, жумшак нерсе, эненин кучагындай. Жоош жана момун Ыйсага окшош жашоого умтулушубуз керекпиз. Сиздерге жакшы жеткиришим керек бул сөздү. Башталыш 22-бөлүмдө Кудай Ыбрайымга жалгыз уулуң Ыскакты курмандыкка алып келди. Ыбрайым айтат, ооба, макул деп. Же Ыбрайым айтты эле, жок, андай болбойт. Андан көрөк мен өзүм өлөйүн. 100гө чыкканда төрөгөн баласы Ыскак ошол убакта 14 жашка чыгып калган эле. Койду курмандыкка алып келгендей эле өз балаңды курмандыкка алып келди. Ыскак өзүнүн атасы Ыбрайым. Менимче ал атасы курмандык чалганда дагы аны менен чогуу барчу. Ыскак болсо кичинекей козуну жакшы көрүп, кучагына алып турган болсо, бул козу мага аябай жагат. Атасы аны көрүп, ошондойбу. Бирок ошол козуну курмандыкка алып келишибиз керекпиз. Ушуну алып келишибиз керекпи? Ооба, бизге жаккан эң жакшысын биз Кудайга арнап алып келишибиз керекпиз. Жакшы козуну алып келишибиз керекпиз. Бизге жакпаган жаман козуну алып келсе, ооба, макул. Алып барыңыз деп ал берген элек. Бирок бул учурда Мория тоосуна барып, Ыскакты ээрчитип, отунду алып, кылычын алып, буга чейин кой дагы барчу эле. Койду дагы ээрчитип барчу эле. Бирок бул учурда кой жок. Отун да бар, кылыч да бар, бардыгы бар. Бирок Кудайга арнай турган кой каякта? Ыбрайымдын албетте жүрөгү жарылайын дейт дагы, мына сен курмандыксың деп айткан жок. Кудай өзү даярдайт деп жооп берет. Таштар менен ошол курмандык чалынуучу жерди жасайт. Анан каяктан келет кой деп издейт. Ошондо Ыбрайым айтат, менин сүйүктүү уулум Ыскак, мына бүгүн Кудайга алып келүүчү козу сенсиң. Мына Кудай ушундай сөз айтты. Өзүңдүн жалгыз уулуңду курмандыкка алып кел деп айтты. Ыскак, ата ошондойбу? Мейли, макулмун, мени байлаңыз деп атасына кайрылат. Ал ошол жерге жатат, курмандык чалынуучу жерге. Кудай, ата мени Кудайга арнаңыз, курмандыкка чалыңыз деп ал кылыч менен колун көтөргөндө Кудай айтат, жетет, Ыбрайым деп 2 жолу кыйкырат. 1 секунда кечип кала турган болсо ал союп жибермек. Бирок Кудай ал өлгөн күндө дагы тирилте ала турган Кудай. Бирок мен силерге эмнени айтайын деп турам? Ыскак 14 жашка чыкканда, ал убакытта ал өспүрүм, анын күчү да бар. Атасы менен салгылашса болот эле, ата, эмне акылыңыздан ажырап калдыңызбы? Мени кантип курмандыкка алып келесиз? Жок, андай болбойт. Эгерде ошондой боло турган болсо, анда кандайча аны кыйнап, байлап курмандыкка чалмак эле. Бирок Ыскак козу сыяктуудай, ооба, буга чейин да Кудайга эң жакшы козуларды арнабадык беле? Мени эми байлаңыз. Бул көрүнүш Ыйса Машаяктагы курмандык, Кудайдын курмандык козусу катары өзүн Кудайга арнаган көрүнүш менен туура дал келет.
Ошол жоош жана момун нерсе. Билесиздерби ошону? Ыскак дагы жоош момун менен өзүн Кудайга арнаганга барган. Ыйса Машаяк да өлгөнгө чейин үн чыгарбастан Кудайдын сөзүнө тил алчак болгон. Жакан 1-бөлүм 29-аятта Жакан Ыйсаны көрүп эмне деп айтат? Мына, Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. Ыйса дагы Кудайдын козусу эле. Курмандык козу. Абыл дагы ошол Кудайдын астында козусун курмандык алып келет. Кудайдын курмандык козусу. Жакан 1-бөлүм 33-аятта элчи Жакан сууга чөмүлдүрүүчү Жакан айтат: "Мен аны таануучу эмесмин. Машаякчы экенин дагы мен көргөн эмесмин. Бирок мени жиберген Кудай мага эмне деп айтат? Рухтун кимдин үстүнө түшүп, анда болуп турганын көрсөң, ыйык рухка чөмүлдүрүүчү ошол" деген. Ошол жөнүндө көрүп, анан күбөлөндүрөсүң. Ыйсанын үстүндө ыйык рух көгүчкөн катары түшүп көрсөтүлгөн. Ыйса Машаяк сууга чөмүлдүрүлгөн учурда дагы көгүчкөн аркылуу ыйык рух көгүчкөн сыяктуу ыйык рух түшүп келгенин көрсөтөт. Ыйса Машаяк Кудайдын курмандык козусу экендиги жөнүндө күбөлөндүргөн. Биз дагы куткарылууга ээ болгондон кийин биз арстан эмеспиз, жолборс эмеспиз, биз Кудайдын козуларыбыз. Ыйсанын артынан ээрчиген козуларыбыз. Ал биздин кайтаруучубуз, биз анын козулары болуп калдык. Ыйса Петрден сурайт. Ага жооп катары: "Козуларымды кайтар" деп жооп берет. Ыйык рух кайсыл жакта? Ошол Кудайдын козусунун үстүндө. Биз дагы Кудайдын козулары катары унчукпастан сөзүбүз жок, момун болуп, анын артынан ээрчип жөнөшүбүз керекпиз. Жүйүттөр күнөөсү жок, Ыйсаны өлтүргүлө деп Пилат аны соттош үчүн, өлтүрүш үчүн өлүм жазасына тартылсын деп чечим чыгарат. Ошол учурдагы аскерлер анын бетине түкүрүшөт. Бирөөлөр келип аны жаакка чабышат. Аны сабап жатып, ургулап жатып, "Сен Машаяк эмессиңби? Сени ким урду? Ошону тапчы" деп шылдыңдашкан. "Сен пайгамбарсың го? Сени ким урду? Ошону таап алчы" деп аны шылдыңдашып, анын бетине түкүрүп жатышкан. Ошол Кудай, ал жаратуучу Кудай, падышалардын падышасы. Бирок күнөөсүз Ыйса ушунчалык коркунучтуу шылдыңга ээ болгон. Билесиздерби? Матай 26-бөлүм 67-68-аятта анын бетине түкүрүштү, сабашты, бирөөлөрү жаакка чаап. Ким сени чапты? Ким урду? Пайгамбар болсоң, аны таап ал. Матай 27-бөлүмдө аскерлер келип, аны бүт денесин сабашып, аны шылдыңдашып, уруп, башына тикенек таажысын кийгизип, падыша
Ошол таажыны кийиши керек деп, аны шылдыңдашып, тигинек таажысын кийгизишкен. Бирок Ыйса эч бир үнү жок, бир дагы сөз айткан эмес. Биринчи Петр экинчи бөлүмдө Кудайдын уулу болгонуна карабастан ал бир сөз үн чыгарган жок. Кудайдын уулу болгонуна карабастан азап чегүү аркылуу моюн сунууга үйрөндүк. Римдиктер 8 бөлүм 32 аятта өз уулун аябастан аны баарыбыз үчүн берген Кудай. Ыйса оозу менен, сөзү менен эле бизди куткарыш үчүн бул дүйнөгө келген жок. Өзүнүн азап чегүүсү аркылуу, айкаш-чыгачка кадалуусу менен, тил алчаактыгы менен бизге куткарылуу алып келиш үчүн, башаяк болгондугу үчүн жеткилең түрдө ал иш аткарылды. Өлгөнгө чейин ал тил алчаак болгондугу үчүн. Биринчи Петр 4 бөлүм 19 аятта Кудайдын эрки боюнча азап тарткан адамдар, биз куткарылган адамдар, Ыйсанын артынан ээрчиген адамдарбыз. Ага бардыгы аны кордоп жатышты, бирок ал аларга жооп берген жок. Анткени ал адилет сотко тапшырган. Айкаш-чыгашка кадалып, Ыйса Машаяк кадалып жатканда адамдардын бардыгы кол сөөмөй менен аны көрсөтүшүп, шылдыңдашып, аны шылдыңдап жатканда Ыйса аларды айтат: "Ата, буларды кечире көр, анткени алар эмне кылышканын билишпейт." Мына ушул момун нерсек. Момундук. 1 Петр 4 бөлүм 19 аятта биз дагы Кудайдын эрки боюнча, Кудайдын эркин аткарыш үчүн азап тарткандар жакшы иш кылуу менен ишенимдүү жаратуучуга өздөрүн тапшырышат. Ыйса Машаяк акыркы жолу айкаш-чыгачта кадалып, жанымды сенин колуңа тапшырамын деп айтат. Аларга акарат келтирүүнүн дагы, нааразычылык келүүнүн дагы кереги жок эле. Анткени ошол мына жоош жана момун нерсе. Анткени бардык нерсени Кудайга тапшырып койду. Менин жанымды да Кудай сага тапшырам. Ата, жанымды сенин колуңа тапшырамын. Түшүнүп жатасыздарбы? Ошол нерсеге барганга чейин момундук керектелет. Сүйүү чыдамдуу. Эмне үчүн чыдамдуу? Анткени ар дайым чыдамдуу боло бербейт, тегеберденбейт, мактанбайт. Машаякчылар эмне үчүн мактанышы керек? Тегеберденет. Эмнеге? Кудайдын эркине баш ие албагандыгы үчүн. Кудай бардыгын көрүп турат. Лука китеби 17 бөлүм 10 аятта бир адамдын кулу болот. Анан кожоюну кайтып келгенде ал кулуна кайрылып, сен жакшы иш кылдың, эми келип мени менен тамак ич деп айтпайт. Тескерисинче, мага тамакты даярда. Мен тамактанып бүткөнчө белиңди буу дагы мага кызмат кыл. Ой, кожоюн, сен кандай мыкаач адамсың? Мен бүгүн кечке иштедим. Курсагым да ачты.
талаада жумуш көп, койлор дагы өтө көп. Эми үйгө кайтып келгенимде дагы мен эс албастан жакшы тамактанып, эс ал деп айттыңбы? Тескерисинче мен тамак жеп бүткөнгө чейин белиңди бууп мага кызмат кыл. Дүйнөдө сага окшогон мыкаач адам жок деп айтышы керек эле. Бирок Лука 17-бөлүм 10-аятта кул эмне деп айтат кожоюнуна? Биз эч нерсеге татыбаган кулдарбыз. Аткарышыбыз керек болгон ишти гана аткарабыз. Биз кул болгондугубуз үчүн кул ал эч качан кожоюна бир нерсе айта албайт, сүйлөй албайт. Анткени кожоюнга таандык болгондуктан өлтүрсө дагы, калтырса дагы анын эрки. Өзүнүн текебердене турган жүрөгү дагы жок. Анткени бир гана тил алчаак болушу керек. Биз эч нерсеге татыбаган кулдарбыз. Биз эмне аткарышыбыз керек болсо ошону гана аткарабыз. Кулдун аткара турган ишин аткардык. Элчи Павыл, мен Машаяктын кулу экендигим жөнүндө бардык адамдарга жарыялайм. Мактануу менен ал жарыялаган. Биз дагы анын артынан ээрчи турган, бара турган адамдарбыз. Ошол момундук нерсе. Кандай кыйынчылык, азаптар болбосун, шылдың болбосун. Ошондуктан мен биздин бир туугандарга кандайча суранычым бар. Силер канчалык көп кызмат кылсаңар, ошончолук үнсүз болгула. Адамдар кызмат кылышат, ошол эле учурда көп сүйлөшөт. Көп иштеген адамдар кыйкырганга аракет кылышат, бирок андай туура эмес. Канчалык өзүбүздү арнап кызмат кылган болсок, ошончолук өзүбүздү басынтып, акырындык менен ошого үйрөнүшүбүз керекпиз. Үнсүз кыла тургандай кылып. Ишти көп аткарып, аз сүйлөп, көп кызмат кылганыбыз менен өзүбүздү басынтып билдирбей. Адамдар тескерисинче көп иштешет, көп кызмат кылат, ошончол көп сүйлөшөт, мактанышат, текеберденишет. Анын бардыгы туура эмес. Эгерде ошентип кызмат кыла турган болсоңор, андан көрө кызмат кылбай койгонуңар жакшы болот. Биз ээ болгон Кудайдын ырайымы жөнүндө ойлонуп көрө турган болсок, биз бир нерсеге нааразы боло алабызбы? Биз эч нерсе менен мактана да албайбыз, акарат келтире да албайбыз, бир нерсе каршы да сүйлөй албайбыз, текебердене да албайбыз. Акырындык менен үнсүз, тил алчаак болууга үйрөнүшүбүз керек. Жеремиянын ыйы 3-бөлүмдү чогуу ачалы. Жеремия китебинен кийинки китеп Жеремиянын ыйы 3-бөлүм 24-аят. 24-аяттан баштап 28-аятка чейин мен окуп берейин. Теңир менин бөлүгүм, дейт менин жаным. Ошондуктан мен андан үмүттөнөм. Теңирден үмүттөнгөндөргө, Теңирди издеген адамга Теңир ырайымдуу. Теңирдин куткаруусун чыдамкайлык менен күткөн адамга жакшы. Жаш кезинде моюнтурук көтөргөн адамга жакшы. Ал унчукпастан жалгыз отурат, анткени аны ага Теңир салды. Теңир менин бөлүгүм. Ошондуктан мен андан үмүттөнөм. Биз ишенип тил алчаак болсок, биздин үмүтүбүз Кудайга болот.
Матай 5-бөлүм 5-аятта момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Момундар үнсүз аягына чейин бул дүйнөдө момундар эмес, жинге толгон адамдар менен толгон. 36-забурда арам ойлорун ишке ашырган адамга атаандашпа. Тескерисинче жаман адамдар бул дүйнөдө көптөгөн бийликтерин жүргүзөт. Ошого карап сен атаандашпа дейт. Аларга көз артпа. Ачууңду токтот, кыжырланба. Эмне үчүн? Анткени бир аз убакыттан кийин алардын бардыгы жамандык кылгандар кырылышат. Ошону көрүп туруп сен эмне деп кыжырланасың? Момун адамдар кайсылар? Аягына чейин тил алчак болгон адамдар. Кудайдын убадасына ээ болгон адамдар. Ыйса Машаяк кайрадан келгенде бул дүйнөдө сот болгондон кийин 1000 жылдык падышачылыкта мураска ээ болгон адамдар, жаңы жерди, жаңы асманды көрө ала турган адамдар. Кудайдын бизге даярдап койгон жери башка. Ошол күнгө чейин ошол күндү күтүп жашашыбыз керектелет. Кыжырлануунун да кереги жок, урушуунун да кереги жок, ачуулануунун да кереги жок. Мен Кудайдан үмүттөнөм. Кудайдын бизге берген убадасы ал түбөлүк. Теңирден үмүттөндөр жерди мураска алышат. Тынч турмушка ракаттанышат. Кудайдын Теңирди унчукпай күт, андан үмүттөн. Өз жолунда ийгиликке жеткен арам ойлорун ишке ашырган адамга атаандашпа. Аягына чейин асман падышачылыгына барган күнгө чейин Кудай дайыма бизге батасын берет, бизди коргойт. Дайыма өз жакшы иштерин алга үмүттөнгөн адамдарга берет. Бир ашыкча сөз сүйлөөнүн кереги да жок, кыжырлануунун да кереги жок. Кудай өзү ал адам менен чогуу болот. Руханий жашоо бул Кудай менен бирге бетме-бет, же болбосо бирде бир жашоо болуп саналат. Башка адамдар мени мейли таанысын, аткарган иштеримди билсин, билбесин, анын бир дагы тиешеси жок. Өзүм отуруп алып, унчукпастан Кудайга таянуу керек. Кудайдын козусу катары тил алчак болуп, момун катары. Колоссалыктар 3-бөлүм 12-аят. Убакыт аз болгондуктан ачпай эле силерге мындай айтып берейин. Силер Кудайдын тандалып алынган ыйык жана сүйүктүү адамдарысыңар. Боорукердикти, ак көңүлдүктү, момундукту, жооштукту кийгиле. Кийим кийүү бул Кудайдын касиеттерине ээ болуу. Бул дүйнөнүн адамдары кийген кийимине жараша аны көрүп, бай адам экен, кедей адам экен деп мындай айырмалап биле алышат. Бирок куткарылган адамдар андай эмес. 1-Петр 3-бөлүмдө дагы аялдарга айтылган сөздөр: силер өзүңөрдү жасалган кооздуктар нерселер менен өзүңөрдү көрсөтпөстөн
Тескерисинче момундук менен өзүңөрдү көрсөткөндү билгилет. Машаяктын касиеттери менен ошол касиетке ээ болгула. Алардын ичинен момун жөнүндө айтылат. Момундук. 2 Тимотей 2 бөлүм 24-аятта. Теңирдин кулуна уруш талашууга болбойт. Тескерисинче бардыгына пейилдик менен, кичипейилдик менен мамиле кылышы керек, сабырдуу болушу керек. Эмне үчүн адамдар урушат? Сен туура эмес, мен туурамын деп жыйынтыгында урушат. Уруш талаш болот. Сен эмес, мен туурамын, меники эмес, сеники туура деп адамдар ар кандай уруш талашка чалдыгышат. Текебердиктин негизинен келип чыгат. Кээ бир адамдар атайын урушту чыгарышат, алардын арасына келип ортоктош болуунун да кереги жок. Теңирдин кулуна уруш талашууга болбойт. Тескерисинче сабырдуу болгонго үйрөнүшүбүз керекпиз. Үнүбүздү чыгарбастан. Ыйса Машаяк ошондой үлгү бизге көрсөттү беле. Ыйса Машаяк шакирттерин буттарын жууп берип, мына мен теңир жана устат болуп силердин бутуңарды жуудум. Эми силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. Буттарын жуу эмнени билдирет? Кул буттарын жуйт. Кул адам. Жүйүт Искариоттун дагы бутун Ыйса жууп берген. Жууган. Биз эгерде жоош момун болбой турган болсок, анда биз Ыйсанын башына чыгып кетишибиз мүмкүн. Ошону унутпашыбыз керек. Жыйындын ичинде дагы сөзгө баш ийбеген адамдар болот. Чындык сөзүнө каршы турган адамдарга биз үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керекпиз. Туура жолго үндөгөндө. Бардык нерсени 1 Петр 3 бөлүм 15-аятта силердин үмүтүңөр жөнүндө сурай турган ар бир адамга момундук жана коркунуч менен жооп бергенге даяр болгула. Эмне үчүн? Анткени менин иштерим аркылуу, кылган кыймыл аракетим аркылуу адамдар куткарылууга жетпей калышы мүмкүн. Ал адамдардын баардыгы Кудайдын чындыгын таанып билип, мен аларга жардам беришим керек. Тескерисинче мен соттоочу Кудайдын ордуна тура албастан рухтун жемиштери сөзсүз түрдө куткарылган адамдын жашоосунда аткарылышы керек. Ал Кудайдын Ыйсанын биз шакирттери экендигибизге күбө катары болот. Үнсүз, тил алчак болуп, аягына чейин кандай кыйынчылык болбосун, Ыйса жөнүндө ой жүгүртсөк болот. Момундук ошол касиетке ээ болушуңуздарды каалайм. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап, дененин каалоолорун аткарып, бул дүйнөнүн күнөөсүнө байланып жашаган бизди, Кудайдын астында каардуу сотко келе турган бардыгыбызды өзүңүз ырайымыңыз менен бизге куткарылуу бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Эми бул жашоодо жашап жаткан убактыбызда сизден үлгү алып, сизге окшош болуп, биз дагы бир козу катары үнсүз, момундук, жоош жашоого умтулуп, сиздин эркиңизге тил алчаак Кудай кылып жардам бериңиз. Кандай иштер болбосун, биз эч качан
уруш талашууга кирбестен бир гана сиздин кулуңуз катары тил алчаак болуп, сабырдуу болуубузга жардам бериңиз. Курмандык козу катары өзүбүздү сизге арнай тургандай кылып жардам бериңиз. Биздин мындан аркы жашообузду сиздин алдыңызга келген күнгө чейин бизди жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Амин.